Арбаңыздар, ардактуу телегөрчүлөр, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен сиздер көрүп жаткан 7-чи каналда залкарлар баскан жол берүүсү. Бүгүн сиздерге дагы бир кыргыздын залкар инсаны менен кызуу маек курмакчыбыз. Андыктан биздин канал менен бирге болуңуздар. Сары алтындай салмагы, киного кошкон жардамы деп мына ушул өмүрүн кино тармагына арнаган, өмүрүн маданиятка арнаган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, театр жана кино актрисасы, учурда Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында эмгек жемип жаткан бүгүнкү биздин дагы бир каарманыбыз Айсалкын Осмонова жекебиз болмокчу. Биздин эфирде калтырбай көрүңүздөр, себеп дегенде кызыктын баары алдыда. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айсалкын Осмонова 1959 жылы Чүй облусунун Сокулук районунун Түз айылында төрөлгөн. Айсалкын Осмонова театр эмне экенин, анын жашоосу кандай экенин билген эмес. Анткени алгач мектепти бүтүрүп, Токтогул Сатылганов атындагы 2 жылдык студияга эстрада факультетине тапшырган. Биринчи филармонияга келгем. Филармониянын могу жерде парктын ичинде эмеси бар болчу, летний театры. Ошол жерге келип, ырчы болом деп келдим да. Анан кийин экзамен тапшырдык. Анан өтүп кеттим. Анан кийин ким Алтынбек Сапаралиев. Анда аябай мындай болуп турган учуру болчу. Жаңы монтип жаркылдап чыгып келаткан, чыгып турган учуру болчу. Анан баарыбызды мынтип өткөн кыздарды сахнага тизип коюп, могу кыз мен менен Суусамырга гастролго барасыңар деди. Анан мен кайсы шайтан зайды билбейм. Ошо могу деп койгондо мен тергип кеттим да, аябай тергип кетип эле. Эмне биз сизге эмне малбызбы? Барбайм сиз менен, окубай эле койдум деп чыгып алып кетип калдым да. Анан чыгып алып кетип паркта келатсам, могу театрдын астында көп балдар кыздар турган экен. Анан басып келип, ай бул эмне болуп атасыңар десем, театральный эмеге студияга тапшырып атабыз деди. Анан эмне кылыш керек экен десем, ушу монолог айтыш керек экен, тамсил айтыш керек экен. Анан кийин ушундай деп эметип айтышты да, ырдаш керек экен деп анан деп анан канчанчы тур десем, уже бир экинчи тур болуп калыптыр. А мен сразу эле что-то кандайдыр бир күч пайда болду да мендечи. Уялган да жокмун, сразу кирип барып эле тиги. Эшиктин алдында ким Ибраева менен Ибраев туруптур. Анын тетиги кишилер Ибраев экен. Ошол биздин директор экен деп ушинтип студия. Анан басып барып эле саламатсыздарбы? Мен студияга тапшырайын дедим эле, кечигип калдым. Филармонияга тапшырсам өттүм, бирок мен аякты жактырбай атам. Эмеге театрга тапшыргым келип атат десем эле мынтип карап туруп, бокем ушундай эме киши болчу. Бобик Ибраевчи башыман ылдый мынтип карады дагы, анан кийин барып эметип көр деди. Анан отдел кадрга кирчи деди. Анан отдел кадрга кирип айттым, менин документим жок, эже тиги филармонияда, мен эртең алып келип берейин. Мени азыр допуск кылып эмете бериңизчи, мен экзаменге кирип чыгайын десем эле, макул деди. Кудай жалгап эле. Анан ойлоп атам, мен мектептен тиги Ажардын монологун айтып жүргөн, баягы Ажардын монологун баарыбыз билебиз да. Анан кийин аны эстеп баратам, анан кийин тамсилим жок да. Аны лестницадан чыгып баратам, 3-чү этажга чыгып баратсам, бир кыз ыйлап түшүп келеттир. Колунан бир барак кагаз түшүп калды да. Анан кийин алып карасам, тамсил экен. Жарым эле барак экен да. Кудай дедим. Ала калып аны жаттадым. Баягы очередь менен кирип атабыз да, киргенче эметип депчи. Анан ошо кирип Бакенеже, Дыйканбаев, Адылбек Дыйканбаев главный режиссер экен. Бакенеже, Советбек агай, көп иши кылып эмелерчи, Козукеев, ошолор баары тең эмеде отурушуптур. Мен кирип барып эле ушундай эмнең бар деди, монологумду айттым. Анан школда окуган баягы стихотворение айттым.
о Россия Россия деп ошону эмемде калыптыр, эсимде калыптыр да, ошону айтып бердим. Анан бака эже мынтип атпайбы, көйнөгүңдү көтөрчү деди. Анан мен түшүнбөй калып кичине көтөрдүм да. Анан дагы көтөр деди. Анан дагы кичине көтөрдүм. Анан көтөр деди да. Анан жин келип кетти, мына деп көтөрүп жиберсем каткырып күлүштү баары теңчи. О, характер депчи. Анан кийин макул деп ырдап бердим, эметип анан эшикке чыгып бара бер деп койду. Анан ошентип ушул жака өтүп кетпедим, Кудай жалгапчы. Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрына иштеш мен үчүн жеңил болду. Ошол кездеги залкар инсандардын ар бир кылган иши мен үчүн сабак десем жаңылбайм. Залкарлар менен баары менен иштештим, Кудай буйруса. Күмүшайлы эже, Бакен эже, Күйүкө эже далай гастролдорго чыктык. Азыр ойлоп көрсөм, ошол кишилердин баары тең аябай бир бийик адамдар экен. Ой, ушундай жөнөкөйлүк, анан ушундай бири-бирине болгон сый. Анда бизге бир кызыктай көрүнчү, бирок ошол аябай бири-бирин сыйлашчу экен. Анда мындай тамашалашып, тамашаны көтөргөндөрүчү. Мен тиги эменин Жамановдун эмесин айтып бергим келет да, ошону айта элекмин. Жаманов агай помреш болуп да иштеп жүрдүм да менчи. Анан сахнага чыгып калам, анан помреш болуп жүгүрүп иштейм, анан кийин Саадак какты деген спектакльде башында деген ал киши ооруп жатат да. Анан кийин занавести ачам деп баарына тең приказ берип, уже давайте открываем занавес деп кыйкырабыз. Ошентип анан занавести ачып жиберсем эле баягы киши жок, өлө турган кишим. Биринчи картинада эле өлмөк да. Жок, анан кийин кайра занавести жаап, ал деген жумуш да. Бүт светтердин баарын күчтөтүшөт, музыка берилет, ошентип барып башталат да. Анан мен карасам жаткан, баарын көргөм, баардын нормально деп эле ачтым да. Анан жок, жаап туруп, анан жиним келип жүгүрүп баратсам туалеттен чыгып келет турмунчу. Анан кийин, ай, сволочь деп жиберди. Кудай десем эле, деп эле жүгүрүп эле сахнага кетти. Анан кайра сразу башташым керек. Анан баштап койдум спектакльди. Тиги киши бирткеден өлдү, чыкты тияка. Сахнадан чыккандан кийин келатат. Деп мен да бир жактан баратам, экөөбүз келатабыз монтипчи. Анан жакын калганда Сыдыке кечирип коюңузчу деп эле эметтим. Ошентсем, ой, сен мени кечирип койчу айланайын, ичим бурап кетип айтканга эметпей калбадымбы дейди. Ой, Сыдыке мени кечирип коюңузчу, мен сизди сволочь деп алдым десем, ого кой, сени сволочуң бизге сливочный майдайда. Аны канчугабыз деп эметип коет, тамашалап. Көрдүңөрбү, азыркы бир эле сөз айтып көрчү. Например, бизге элечи. Мурдагы кишилердин айкөлдүгү, кандайдыр бир мээрими төгүлүп турчу да деп ойлойм. Ошол эле баардык күн болот байкени канча урушуп койчу элек. Ушундайсың, мындайсың депчи. Көрсө, ошолордун баары алтын экен. Азыр ойлоп көрүп мен. Алар менен мен помреш болуп дагы баягы иштеп көп мындай аралаштым да. 46 жыл ичинде актриса эмес, режиссердун жардамчысы болуп да иштеп жүрдүм. Режиссерлук кесип өтө кызыктуу. Анткени залкарлардын кылык чоруктары алардын сахна артында өзүнчө эле күлкү тартуулап турушат. Арсен Умралиев байке. Бак кичине көрсө мындай барган сайын эмелерибиз, памяттерибиз кетип калат экен да. Анан спектакльде эле эме тиги айтып турчу деп эле келип калат да, макул айтып турам дейт. Бир күнү тиги сахнага чыгып баратат Арсен байке. Анан кийин мен чыгып туруп калды. Мен спектакльдин сөзүнүн баарын билем да. Анан жүгүрүп барып таксыр дедим да. Эме кулисанын бер жагында турам мен, ал киши ар жагында турат. Таксыр десем, тагдыр деп коет, атаңдын башыңа келгир деп, жөн эле айтпаймынбы? Ушундай азыр өкүнөм да дейчи. Башыңа келген башынан бери сөгүп туруп, анан кийин таксыр деп атам, тагдыр деп атам эмне деп бүт бар. Азыр айтам.
Ана Жумадыловчу Ричард ойнойт да. Анан Ричардтын жана башты казып алыпчы. Алган жеринде эле постоянно мени карап көнүп алыптыр да. Сөзүн унутуп калат да ошол жерденчи. Анан премьере болуп атканда да жалдырайт да башты алып. Айткам мен, Совет Өкпайке, если ушундай кылсаңыз экинчи жолу айтпайм сөзүңүздү. Эстеңиз өзүңүз. Десем башты алып бир келатат маганчы. Көзү толтура. Анан кийин ой, ай, ага бер көз жаш десем, анан ага бер көз жаш деп анан баштап. Анан айтып атат, ой, сен ушуну тетияктан эле айтып койбой. Айтпадым беле менске деген. Антип эме мага ишенбеңиз. Мен может бир жака басып кетип калам. Десем, жок, баспа дейт да. Ошол жерде туруптур дейт. Ал баягы көнүп алган, просточу. Постоянно мен ошол жерде текст карап отуруп, анан кийин сөздөрүн айтып берип атып, ошол сөз кашайып мээме кирбейт деп атпайбы. Бакен эже аябай момундай зыңкыйган эжеле. Тартип деметкен, басып сахнага келгенде баары жым болуп калышчу, даже чоң артисттерчи. Унчукпай эметип калышчу да. Анан кийин өзүнүн эмесин так билген аябай сонун кишилер экен. Айсалкын эженин айтымында бир чыгарманы элдин жүрөгүнө жеткирип ойноо үчүн бала төрөгөнгө барабар. Анткени чыгарма менен 3-4 ай күн түн дебей жашайсың. Ошондо жакшы чыгармалар жаралат. Спектакльде Дубал деген спектакльди мен көп жыл бактым. Мен ошол спектакльде эмеде бир 5-6 жыл окуп, улам окуп коюп коем, ал орусчада. Ушуну койсо деп ойлойм да. Анан кийин бир күнү анан Эгембердиге айттым. Эгем мону окуп көрсөң, могу спектакль мага аябай жагат депчи. Мен кызды ойнойм деп атам. Эми 5 жыл мурда кыз болсоң керек да, ошол убактачы. Анан деген окуп көрүп анан сен кайсыны деп атасың деди. Анан мен кыз десем, сен кыз эмессиң да. Сен уже энесиң деди да. Кыз боло албайсың сен деп. Мен эмем бар да, мон тырс деп сынып калды да. Жок, сен энеси болуп ойнойсуң, мен койсом деди да. Сен койбойсуң ушуну дедим да. Которуп койбойсуң, мен ушуну ойногум келет. Канча жылдан бери театр деген журналда жасалып алчубуз. Ошондон алгам, ошо бойдон аны катып жүрөм, эмне катып жүрдүм билбейм. Может, кыз болуп калаттырмын да. Кыз болуп калмакмын да. Анан кийин ошол спектакльде ошентип жүрүп, анан кийин согуштун 65 жылдыгына койдук го дейм. Ал же 60 жылдыгынабы, 60. Ошондо койдук ошо спектакльдичи. Анан кийин жакшы чыкты. Биз ошо менен Турцияга бардык, фестивалга бардык. Аябай жакшы ийгиликтер болду. Элдер менен аябай жакшы принимать этишти. Бир эле жолу коюш керек болчу, алар суранып экинчи жолу койдурушту да, баарыбыз көрөлүчү. Ошол мен фестивалга келген эмелердин баары көрсүн депчи. Аябай жакшы деп ошондой жакшы эмеге эметтик. Ошол ролдо мен энени ролун ойнодум. Аябай эметтим биринчи. Баягы кыйналдым аябай. Ал жерде деген энеси 4 баласынан ажыраган, анан кызы да өлөт, жалгыз калат да акырындачы. Бүт күйөөсү да бар экен, согуш темасы да. Анан аябай мындай бир кыйналыш болду. Мен ар бир сөзүн айткан сайын ыйлай бердим, 2 ай ыйладым. Спектакльде репетициянын учурунда 2 ай ыйладым. Эгемберди деле унчуккан жок. Анан ыйлап атып киши катып калат экен. Жанагы жаш чыкпай калат экен ужечи. Ичиңен монтип толуп айтасың, бирок көзүңөн жаш чыкпайт да. Ошондо эмеге келгенче чейин унчукпай койду. Ыйлай берсин деди го. Ыйлап атып анан каттым. Анан барып ойнодум да.
Театр бул жашоого сабак берет, жашоону өзгөртөт, анын ортосунда күлкү да тартуулайт. Айсалкын Осмонова жолдошу Эгемберди агай менен бир киного тартылып калганына Мурат Мамбетовдун сунушу болгон. Чиркин өмүргө тартылдык. Эгемберди экөөбүз семья болуп ойнодук. Ошол ал аябай мындай башында түшүнбөй жүрүптүрбүз, кийин элдер аябай көтөрбөдүбү? Биринчи сериал кыргыздынчы. Ошо Мурат Мамбетовчу. Ушундай семья болуп ойнойсуңар, анан минтет десе эле биринчи чотто түшүнбөптүрбүз. Кинонун жүрүшүндө анан түшүнүп, анан кийин бир күнү деген пастель суратып жүрүптүр. Шейшеп алып келдик. Эмне кылат экенсиң? Билбейм. Топкот тиги дагы, еген дагычы. Анан эмне кылат экен десем, билбейм. Пастель эмне кылат десем, билбейм деп койду. Алып кел деди депчи. Жаткан жери бар го депчи. Бирөө менен жаткырса өлдүң да деп койдум да. Ошентип койсом Мурат угуп калыптыр, кой ал сен аны алып салалы. Тиги өлтүрөт. Ай Кудай, ушундай бир тең туштук, аябай сонун тартылдык, ойноп, күлүп. Жана кызганган эметкен жеринде кыз менен жанагы биздин студиянын кызы ойноду да. Анан баары тең, аны элдер да жаман көрүп багышту. Анан баарыбыз да минтип отурсак тигиндей жалгыз отурат, тамак ичипчи. Ай кел бери десем, жок, баары элдин баары жаман көрүп атат, мен ойнобойм экенчи. Кой алтыр, мен башын баштаган аягына чейин ойношум керек. Мен сени жаман көргөн жокмун го. Десем, жок, баары тең эле монтип мени жаман көзү менен карашып монтип, тиги тамакты да иче албайм мен силер менен отуруп деп өзүнчө бөлүнүп жүрдү багышым. Аябай корунуп жаман болупчу. Анан кийин ошо жанагы үйүнө барган жеринде аябай жаман кыйналды. Экөөбүз мынтип карашып отуруп, анан внутренний сүйлөшөбүз да. Внутренний тексттер кетет, тияктан айтып койгон тексттерибиз кетет. Анан аябай эметти. Ыйлай албай аябай жаман болду. Анан кийин ошентип бүттүк ал кинону дагы. Бирок мага аябай эле бир эмеди алып келди деп айта албайм, эми эл катары эле. Ал сериал дейм, кичине ар кайсы жеринен чыгасың. Мен чоң ролум астыда болуш керек. Ушундай эмгектин артында чоң сыйлыктар бар. 2005 жылы Кыдыкеева атындагы сыйлыктын лауреаты, Сабира Күмүшалиева атындагы сыйлык жана 2022 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти намы менен сыйланган. Бүгүнкү күн эртеңки тарых демекчи, эжеге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кыргыз Республикасынын эл артисти, театр жана кино актрисасы Айсалкын Осмонова эжекебиз менен болгон маекти көрдүңүздөр. Сиздер көрүп жаткан 7-чи каналда Залкарлар баскан жол берүүсү. Кайрадан кийинки эфирден жолугушканча аман болуңуздар. Кийинки эфирде дагы бизден маданиятка өзүнүн салымын кошкон залкар инсандарды алып чыкканга аракет кылабыз. Андыктан көрүшкөнчө аман туруңуздар, бар болуңуздар.